Hans Seidel fondunun жетекчиси Макс Георг Майер өзү окуткан студенттер менен жолугушууларды өткөрүүдө. Анын алкагында президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жаантаев менен да жолугушту. Жолугушууда губернатор сөз сүйлөп, Макс Майердин жасаган эмгектери үчүн ыраазычылык билдирди. Эки тараптуу жолугушууга президенттин алдындагы башкаруу академиясынын студенттери да катышты. Майер өз сөзүндө 66 жашка чыгып, пенсия курагы келгендиктен өз кызматын тапшырып, Германияга кетип жаткандыгын билдирди. Мындан сырткары ар тараптуу колдоо үчүн ыраазычылыгын айтты. Белгилей кетсек, Ханс Зайдель фонду 2002 жылы түзүлүп, мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу максатында 500гө жакын студенттери окуп келүүдө. 400 бүтүрүүчүсү да бар. 22 жылдан ар жылда бул Ош шаар областындагы бүтүрүүчүлөр үчүн bir çoluguşumuzlar bolot, regionaldik bir çoluguşumuzlar bolot. Bul asır 2 gündere de bolot. Kayradan bul 400 bütürücüsü bir kelet fikir oy almaştırat, taçırba almaştırat, andan fond içinde de bir mümkünçülükler olur. Bir kırıt, bütürücülerinin profesyonellik kariyeri kandıra boldu. Andan iştegen şehir administrasyasında, oblast administrasyasında kaysı önügülerde de var.